Салам достор, байланышта Санчобек каналы. Бүгүн 2013-жылы чыгып болгон окуяны чагылдырган сыйкырдуу каргыш аттуу тасманы көрөбүз. Тасма коркунучтуу тасмалардын арасынан эң коркунучтууларынын бири болуп эсептелгендиктен, жүрөгү жумшак сезимтал адамдардын көрүүсүн сунуштабайт элек. Анда эмесе акырындан баштай берели. Что она сделала со мной? Кытайлардын тарых басылмаларын изилдесе, кыргыздардын тарыхы дээрлик 5000 жыл мурда башталат экен. Бул аралыкта элибиз башынан эмнени гана өткөрбөй, бирок ата-бабабыз бардыгын ачыда урпактарыбызга топурак алтын жерибизди калтыралы деп, кичинекей болсо дагы бизге бейиштин төрүндөй жерди калтырып кетти. Бирок кайрадан эле эгемендүүлүк алгандан кийин ажоолорубуз мыктылап иштебей элибиз мигрантка айланып, көпчүлүгүбүз Россияга барып эмгектенүүгө туура келе баштайт. Кубанычтуусу азыркы учурда өлкөбүз өнүгүү жолуна түшүп, жаңы жумуш орундар пайда болуп, жакын арада мигрант туугандарыбыздын бардыгы кайтып келет деген үмүттөбүз. Эгер сиз дагы ошол күндү күтүп убактылуу Москва жергесинде иштеп жаткан болсоңуз, биз айта турган байланыш сандарды жазып алып, коңгуроо кылып документ маселелериңизди чечип алсаңыз болот. 1968 жыл каармандарыбыз Эд жана Лорейнди чакырып эки кыз менен бир бала окуяларын айтып бере баштайт. Алар жанына куурчакты коюп алышып, бул куурчакка Аннабель деген кыздын руху кирип кетти. Анткени ал рух бизге сүйлөгөндөй болуп, мен куурчакка кире берейинби дегенден биз макулдугубузду берип, ошондон кийин куурчакта кандайдыр бир кыймылдар пайда болуп, кээде бир бөлмөдөн экинчи бөлмөгө жылып калып, бир күнү келсе кагазга мени сагыныңарбы деп жазыптыр дагы үйдү чачып салыптыр. Бизге жардам бериңиздерчи десе, каармандарыбыз сөз баштап, биз силерге жардам бергенге даярбыз. Куурчагыңарды алып кетишибиз керек, эсиңерде болсун. Жин шайтандар эч кандай буюмдарга кире алышпайт. Алар адамдарга кирет. Ошон үчүн силерди коркутуп жаткан жин силерге киргенге аракет кылып жатышы мүмкүн. Ошондуктан абайлагыла деп каармандарыбыз ал жерден кетишип, биз мындан соң каармандарыбыз Эд менен Лорейн жөнүндө маалымат ала баштайбыз. Көрсө бул түгөйлөр өмүрүнүн аягына чейин рух ааламын изилдешип, жин шайтандар менен күрөшүп баштарынан көп окуя өтүптүр. Эң эле коркунучтууларынын бири бул тасмада чагылдырылган болот. Ошентип кадр алмашып биз 1971-жылды көрөбүз. Харрисвилл аймагындагы токойдогу жалгыз үйлөрдүн бирине түгөйлөр Роджер менен Кэролин кыздар менен көчүп келет. Алардын 5 кызы Андре, Нэнси, Кристин, Синди жана Эйприл болгон. Каармандарыбыз бардыгы үйүнө кирсе, эмнегедир ити ал үйгө киргиси келбей, биз ушул жерде жаныбарлар биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн нерселерди көрөрүн түшүнсөк болот. Ошентип алар буюм теримдерин жайгаштырып атып, үй бүлөдөгү эң кичинекей кыз Эйприл ал жерде музыкалык кутуча таап алып ойной баштайт. Кечинде болсо кыздар бирөөсүнүн көзүн таңышып, жашынбак ойной башташып, кыздардын бирөөсү бөлмөлөрдүн бирине бекинип ал жердеги дубалдын тактасын сындырып алат. Анда Роджер менен Кэролин ал жерге келип үйдүн жертөлөсү бар экендигин көрүшөт. Бирок алар жертөлөнүн кире беришин эмне үчүн жаап койгондугун түшүнбөй, Роджер ылдыйга түшүп, эки жакты карап эле бул жака түшпөгүлө, мен эртең текшерейин. Жөргөмүчтөрдүн желелери өтө эле көп экен деп кайрадан чыгып кетишет. Ошентип каармандарыбыздын жаңы үйүндө биринчи түнү өтүп, Кэролин эрте менен турса бутунун бир жери көкмөк болуп калгандыгын байкайт. Ал кыздарына жолугуп түнү үйдүн суук болгондугун билип, анан дагы кыздары түшүнүксүз бир жыт чыгып жаткандыгын айтышат. Роджер болсо жертөлөгө түшүп, ал жактын жарыгын оңдой баштап, үйдүн мурдагы ээсинен өтө көп буюм калгандыгын көрүшөт. Андан дагы эң эле кызыгы, үйдөгү бардык сааттар 3төн 7 өткөн мезгилде токтоп калыптыр. Биз мындан соң каармандарыбыз Эд менен Лорейнге кайтабыз. Алардын үйүнө кабарчылардын бири келип Эдден маалымат алып, каарманыбыз үйдөгү атайын бөлмөнү көрсөтүп, ал жакта ар кайсы жактан алып келген буюмдарды чогултуп койгондугун айтат. Анан дагы биз буга чейин көргөн Аннабель куурчагы дагы ошол жерде экен. Биз кайрадан Роджердин үй бүлөсүнө кайтып, кеч киргендиктен кыздарынын бардыгы уктап жатышкан. Бир кезде уктап жаткан кыздарынын биринин бутунан бирөө тарткандай болуп, ал жанында жаткан бир тууганы тартты окшойт деп эле маани бербей уктай берет. Бул убакта Роджер олтурган жеринде эле уктап калган экен. Бир мезгилде 3төн 7 өткөндө сааты дагы бир жолу токтоп калып, Роджер ойгонуп кетип, үйдө түшүнүксүз кубулуштар башталып, эшиктин ачыла баштагандыгын көрөт. Бирок эшиктин артынан деле эч кимди таппай, бир кезде экинчи кабатта дүңкүрлөгөн үндөр угулуп, Роджер ал жака чуркап чыкса, кыздарынын бири Синди уктап жатып жөлүй баштаптыр. Ал уктаган абалда басып келип, кийим салуучу шкафтардын бирин сүзгүлөп, мындай абалда адамды ойготпош керек экендигин түшүнгөн каарманыбыз кызын алып барып кайрадан эле жаткырып коет. Бирок Эйприл эрте менен эшикке чыгып, итинин өлүп жаткандыгын көрүп кыйкырып, Роджер болсо аялы Кэролиндин белинде дагы бир көгөргөн жери пайда болгондугун көрөт. Кандай болсо дагы каармандарыбыздын жашоо суланып, кыздары бир кезде мектепке кетип, эң кичинекей кызы Эйприл үйдө калган кезде апасы анын жанына келсе, ал түшүнүксүз бирөө менен сүйлөшүп жатыптыр. Анда Кэролин кызыгып, сен ким менен сүйлөшүп жатасың десе, Эйприл ага жооп берип, мен Рори деген бала менен сүйлөшүп жатамын. Ал бир кезде бул үйдө жашаган экен, бул музыкалык кутуча ошол баланыкы. Аны бурасаңыз музыка чыгат, музыка бүткөндөн кийин ал бала пайда болот десе, Кэролин жүрөгү түшүп, бирок музыка бүткөндөн кийин эч ким пайда болбой эле кызы аны чочутуп жиберет. Мындан соң Эйприл апасына бекинбечек ойнолчу деп суранып, апасынын көзүн таңып, өзү бекинип мени табыңыз деп колун чаап белги берип жаткан. Анда кызын издеп жөнөгөн Кэролин бөлмөлөрүнүн бирине келсе, ал жердеги шкаф ачылып, анын ичинен кол чыгып, дагы бир жолу белги берип колун чабат. Анда Кэролин ал жакты издеп баштаса, кызы тагыр эле башка бөлмөдөн келет. Ошондо гана Кэролин үйдө бир нерсе бар экендигин түшүнө баштады окшойт.
Түнү болсо Кристин да адаттагы эле түшүнүксүз бир нерсе тартып жиберип, ал ойгонуп бир тууганы Нэнси дагы деле уктап жаткандыгын көрөт. Ошол замат эле караңгы бурчтан анын көзүнө бир элес көрүнүп, аны менен сүйлөшө баштап, чочуп кеткен Кристин кыйкырган кезде ата-энеси анын жанына жетип келишет. Бирок алар эчтекени таппай койсо, Кристин жүрөгү түшүп, ал менен сүйлөшкөнгө жетишти. Үй бүлөңнүн бардыгын өлүшүн каалаймын деп айтты. Мен аны чындап эле көрдүм деп көзүнөн жаш ага баштайт. Бул убакта Эд менен Лоррейн ар кайсы чакырууларга барып, үйүндөгү маселелерин чечип берип, үйдүн ээси бар экен деп коркуп жүргөн адамдарга жардамдарын берип жүрүшкөн. Бул убакта Кэролин денесинин ар кайсы бөлүгүнөн дагы көгөргөн жерлерди таап, күйөөсү жумуштан келе элек болгондуктан үйүн жыйнаштырып олтурган. Бир мезгилде эле сырттан кол чапкан үндөр угулат. Анда Кэролин кыздары уктабай жашынмак ойноп жаткан окшойт деп сыртка чыгып текшере баштап, бирок кыздарынын бардыгынын уктап жаткандыгын көрөт. Ошол маалда илинип турган сүрөттөр угулап, түшүнүксүз кубулуштар башталат. Анда Кэролин үйдүн биринчи кабатына үндөр чыга баштаган кезде ошол жакты текшерейин деп барып, жертөлөнүн эшиги ачылып калгандыгын көрүп, ал жакты карай баштайт. Анда Кэролин чыгып кетейин десе, эшик жабылып, ал жертөлөнүн ичине кулап, өзүнө келип ал жактан качып чыгып бара жаткан кезде жарыктарын сына баштагандыгын көрөбүз. Бир кезде каарманыбыз ширеңкени жандырса, ал жактан жаш баланын үнү чыгып, экөөбүз жашынбак ойноп өлчү деп эле ширеңкесин өчүрүп салат. Бул убакта уктап жаткан Андреа дүңкүлдөгөн үндөрдөн ойгонуп, сиңдиси дагы бир жолу келип жанагы шкафты сүзгүлөп жаткандыгын көрөт. Анда кыз аны өзүнүн керебети жакка алып келсе, шкафтан дагы деле үндөр чыгып, анын үстүндө түшүнүксүз элес пайда болуп, Андреага секирет. Бул убакта Роджер дагы жумуштан чыгып үйүнө келип калган болчу. Ал биринчи кыйкырып жаткан аялын жертөлөдөн чыгарып, андан соң кызына барып, бирок буга чейинки көрүнүп жаткан элес ал жерден жоголуп кеткендигин көрөбүз. Бул окуядан кийин Эд менен Лоррейн сабак берип жаткан жерге көрүүчүлөрдүн арасына Кэролин дагы келип, сабактан кийин каарманыбыз Эд менен Лоррейнге жолугуп алардан сурана баштайт. Биздин үйүбүздө түшүнүксүз окуялар болуп жатат. Ушул тууралуу сиздерди сунуш кылышты. Менин 5 кызым бар, алардын бардыгынын жүрөгү түшүп олтурат. Сураныч бизге жардам бериңиздер десе, түгөйлөр эки тең макулдугун беришип, көп өтпөй эле алар каармандарыбыздын үйүнө барат. Лоррейн үйгө кирип эле дароо эле ал жерде чындап бир нерсе бар экендигин сезип, бул убакта үй бүлө катуу коркуп калгандыктан бардыгы биригип алып бир бөлмөдө жата башташат. Анда каармандарыбыз бул үйдүн жертөлөсү да бар экен десе, Лоррейн ал жакка кирип кулактарына ар кандай нерселер угулуп, Эдке кайрылып, бул жерде көптөгөн коркунучтуу нерселер болгон экен деп айтып берет. Мындан соң Эд каармандарыбызды олтургузуп алып, бардыгы эмнеден башталгандыгын сурап, Лоррейн болсо Эйприл менен олтуруп алып, сенин көзүңө Рори деген бала көрүнөт экен го, мага ошол тууралуу айтып берчи деп эле анын музыкалык кутучасын алат. Бул жолу кутучанын күзгүсүнөн Рори чындап эле көрүнүп, андан соң түгөйлөр үйдүн айылына чөрөсүн текшерип жатышып, Лоррейн талдардын бирине асылып турган аялды дагы көрөт. Анда түгөйлөр каармандарыбыздан силер эмнеге бул жактан кетпей жатасыңар десе, каармандарыбыз жооп берип, биз болгон акчабызга банктан ушул үйдү алдык эле. Биз эми 5 кызыбыз менен башка эч жакка бара албайбыз. Бул үйдүн мурдагы ээси ким экендигин да билбейбиз десе, ал жерге келген Эд менен Лоррейн үйдөн чыгышып, мен бул жерге келгенде эле өтө коркунучтуу жиндерди көрдүм. Алар көп санда экен, бирок арасынан бирөөсү өтө коркунучтуудай көрүнөт. Ал бирөөдөн өч алгысы келип жүргөндөй. Алар буга чейин сиздерге зыян келтирбептир. Бирок мындан нары коркунучтуу нерселер болушу мүмкүн. Биз барып бул үйдүн тарыхын тактайлы деп ал жерден кетишет. Арадан бир канча күндөр өтүп, түгөйлөр ал үй жөнүндө маалымат чогултушуп, маалымат боюнча ал үй 1863-жылы Шермандын адам тарабынан салыныптыр. Анын аялынын аты Ватшиба болгон. Ватшибанын Мэри деген сиңдилеринин бирин көз ачыкка күнөөлөшүп, аны өлтүрүп салышып, бул окуядан кийин Ватшиба мен шайтанга сыйынамын деп ага курмандык кылайын деп өзүнүн 7 жашар баласын өрткө ыргытып жиберип, өзү болсо түнкү саат 3-төн 7 өткөн мезгилде жанагы көлдүн боюндагы талга барып асынып алыптыр. Ал өлөөрүнүн алдында, эгер биздин жерибизге бирөө ээлик кыла турган болсо, ага каргыш тийсин деп өлгөн экен. 1930-жылдары ал үйдө Уокер деген аял кичинекей Рори деген баласы менен жашап жүрүп, баласы токойдо жоголуп кетип, такыр эле табылбай, Уокер кайгысына чыдай албай жертөлөгө кирип өзүн өзү өлтүрүп алган болот. Ошондуктан түгөйлөр эртең менен жардамчысы Дрю жана тартип сакчысы Бретти чакырып, каармандарыбыздын үйүнө келип ар кандай аппараттарды илишип, ал жерде жин шайтандар бар экендигин такташ үчүн далил издей башташат. Анткени үйгө чиркөө тараптан кызматкерлер келип, үйдү жарыктандырыш үчүн аларга чындап эле үйдө жиндер бар экендиги тууралуу далил керек экен. Бирок биринчи түнү эч кандай кыймыл болбой, жертөлөнүн эшиги гана ачылып жабылып, болуп жаткан нерсени видео камерага тартышып, бирок эч нерсени көрө албай коюшат. Бул убакта кичине болсо дагы үйдө күлкү пайда болуп, кичинекей кыздар үйгө түгөйлөрдүн келгенине кубанып, алар бизге жардам берет деп толук ишеним менен жашай башташат. Ошондой күндөрдүн биринде Роджер кыздарынын бардыгын өзү менен алып кетип, аларга балмуздак алып берейин деп, бул убакта көптөн бери тынч уктай албай жаткан Кэролин уктап алайын деп өзүнүн бөлмөсүнө кирет. Лоррейн күндүз алардын үйүндөгү чарбачылык иштерине жардам берип,
кирлерди жайып жаткан кезде күн ачык туруп эле шамал башталгандыгын байкайт. Анда шейшептердин бирөөсү учуп кетип, Лорейн терезеде бирөөнүн элеси жүргөндүгүн көрүп, Каролин уктап жаткан жерден кыйкырык койгондо маңдайында рухтун турганын көрөт. Лорейн ал жака чуркап келсе, Каролин эчтеке болбогондой эле бөлмөдөн чыгып, бул нерсеге күбө болгон Лорейн так эле бир нерсе болгондугун түшүнүп калды окшойт. Түнү болсо каармандарыбыз адаттагыдай эле түнкү саат 3төн 7 өткөн мезгилди күтүп олтурушкан. Анда уйкусу келген Бред кофе ичейин деп ашканага кирип кофе куюп жатып, тарактаган үндөрдү угуп эле бөлмөлөрдүн биринен кызды көрөт. Бирок жанагы кыз бир маалда эле жоголуп кетип, бир кезде Бреддин алдынан пайда болуп, бардыгы ага алаксып калса, кичинекей Синди уктап жаткан жерден дагы бир жолу баса баштайт. Бирок буга чейин орнотулган фотоаппараттар басып бара жаткан адамды тартпаш керек болчу. Демек анын жанында жин шайтандардын бирөөсү бар окшойт. Айткандай эле Синди бөлмөлөрдүн бирине киргенден кийин эшик жабылып калып, бир мезгилде каармандарыбыз ал эшикти түрткүлөп жатып эле бирок ичинен Синдини таппай коюшат. Анда Эд жарыкты өчүрүп изди көрө турган аппарат менен Синдинин изин көрүп, ал жанагы шкафтын артына кирип кеткендигин байкап, аны ачса чындап эле дубалда тешик бар экен. Ошентип Синдини каармандарыбыз аман эсен куткарышып, муну көрүп турган Эйприл сүйлөп, Рори мага корккондо ошол жака бекинем деп айтып берген деп айтат. Анда муну уккан Лорейн дароо эле ал жакты текшерүүгө жөнөп, бир кезде аны жыгач көтөрө албай сынып кетип, Лорейн жертөлөгө түшүп калат. Муну көргөн күйөөсү аны кайда түштү экен деп дубалдар менен издеп жөнөп, жертөлөгө жалгыз түшүп калган Лорейндин көзүнө ошол жакта болгон окуялар көрүнө баштайт. Көрсө, буга чейин айтылгандай Рори деген бала токойдо жоголуп кетпей эле аны апасы өлтүрүп салыптыр. Бир маалда эле Лорейндин көзүнө Роринин апасы көрүнүп, мени баламды өлтүргөнгө муктаж кылды деп айтып, бир кезде эле үйдүн биринчи ээси талга асынып алган Ватшиба пайда болот. Жүрөгү түшкөн Лорейн ал жактан качып чыгып, мен эми бардыгын түшүндүм. Көрсө, бул үйдөгү шайтан үйдө жашаган балдарды ата-энесинин колу менен өлтүртөт экен. Демек балдар бул жерде калбаш керек деп дароо эле унааларына салып үйлөрүнөн кетирип жиберишет. Биз ушул жерде Лорейн жертөлөөдөн качып бара жаткан кезде мончокторунун биринин калып калгандыгын көрөбүз. Кечинде дагы кубулуш башталып, жанагы мончок аркылуу жин Лорейндин үйүн таап, анын кызын дагы бутунан тартып ойготуп жиберет. Анда эчтекени түшүнбөй калган кыз эшикке чыкса, бир кезде жарыктар өчө баштап, кыз бир бөлмөгө камалып калып, Анабель курчагын кармап алып рухтун олтургандыгын көрөт. Бул убакта Лорейн дагы үйүндө бир нерсе болгондугун сезип, Эд менен дароо эле үйүнө жөнөгөн. Каармандарыбыз барса, Лорейндин апасы эшикти ача албай жатыптыр. Анда Эд эшикти ачып кызын куткарып калып, кызы мен бул жактан Анабель куурчагын көрдүм десе, Эд дароо эле куурчакты койгон жерине барып, анын дагы деле ордунда тургандыгын байкайт. Роджер болсо алар токтогон мейманканага келсе, кыздары суук кабарын айтып, апам Крисси менен Эйприлди алып унаага олтуруп эле кетип калды. Биз анын каяка кеткенин деле билбей калдык. Апам өзүн акыркы күндөрү башкача алып жүрүп атат деп айтат. Көрсө, Каролиндин көзүнө рух көрүнгөндөн кийин ага жин кирип кеткендигин түшүнөбүз. Анда каармандарыбыз Каролин кыздарды кайда алып кеткендигин түшүнүп, бардыгы ошол жака жөнөшүп, буга чейин Лорейн айткандай Каролин Кристинди жертөлөгө алып түшүп эле өлтүрүүгө даярдана баштаптыр. Бактыга жараша каармандарыбыз ал жерге жетип барышып, Кристинди аман алып калышып, бирок Каролиндин денесин жин толугу менен ээлеп алып, аны кайрадан жертөлөгө сүйрөп, каармандарыбыз аны токтотоюн десе, жин күчтүү болгондуктан каармандарыбызды эки жака ыргыта баштайт. Кантсе да алар Каролинди олтургучка олтургузуп, аны байлаганга жетишип, Эд сөз баштап, биз чиркөөнүн кызматкерин күткөнгө убактыбыз жок. Мен өзүм аракет кылайын деп Библия китебин алып келип жинди чыгара баштайт. Бирок Эддин аракетинен майнап чыкпай, жин анын сөздөрүн тоготпой, бир мезгилде каармандарыбыздын оозун ачырып эле олтургуч менен кошо уча баштайт. Кандай болбосун, Эд дагы Библияны окуганын токтотпой, Каролин бир кезде ал жерден качып жөнөп, анын бет түзүлүшү бир кезде толугу менен эле Ватшибага окшоп калат. Анда каармандарыбыз аны качырбай тороп алышып, бир кезде Лорейн дагы өзүнүн аракетин баштап, сөздөрүн Каролиндин өзүнө жеткирип, сен ичиңдеги жин менен күрөшүшүң керек. Ал сени колдонуп, балдарыңды өлтүргүсү келип атат. Ал тозокко бара турган шайтан деп колун маңдайына коюп, балдар менен бактылуу күндөрүн эстетип, ошондо гана Каролин түшүнүксүз нерселерди кусуп жиберип, бир мезгилде эле өзүнө келди окшойт. Көрсө, анын чындап эле ичинен Ватшибанын жини чыгып кетиптир. Ал кыздарын дароо эле кучактап, буга чейин аларды өлтүргөнгө аракет кылганына кечирим сурап, үй бүлө кайрадан толугу менен биригишип, ыйлап эле олтуруп калышат. Бул убакта Эд менен Лорейн дагы аларга жардам бергендигине кубанып, бир кезде Эйприл Лорейнге анын жертөлөдө калып калган мончогун алып келип берет. Ошентип окуя аяктап, түгөйлөр үйүнө келишип, ал жактан жанагы музыкалык кутучаны алып келишип, ошондой буюмдар туруучу бөлмөсүнө коюп коюшту. Биз тасманын аягында чыныгы жашоодогу Роджер менен Каролиндин үй бүлөсүн, жана түгөйлөр Эд менен Лорейндин үй бүлөсүн көрөбүз. Достор, ушундай көз ирмемдер менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, өзүбүздүн тазалыгыбызга жакшы көңүл буруп, жаратканым менен жамандыктан сактаналы.